Саламатсыздарбы? Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Эфирде Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсү, Прагдагы студияда Айнура Жекше кызы. Дүйнөнү экиге бөлгөн Венесуэла ким кимди жана эмне үчүн колдойт? Кош бийлик орногон өлкө алдыңкы державалар ортосундагы тирештин дагы бир аянтчасына айландыбы? Миллиондогон өмүрлөрдү жалмаган кооптуу илдет. Кыргызстанда күнүнө 15 кишиде рак оорусу аныкталат. Илим алдыга жылып, дарылоонун жаңы ыкмалары табылып жаткан чакта биздин өлкөдө эмне себептен жөнөкөй дары-дармектер тартыш? Венесуэладагы саясий жана конституциялык кризис күндөн күнгө тереңдеп баратат. Акыркы кезде тиреш жарандык согушка алып келбейби деген чоочулоолор өлкөнүн ичинде да, сыртында да айтыла баштады. Январдын аягынан бери Венесуэлада кош бийлик орноду. Парламент төрагасы оппозициялык саясатчы Хуан Гуайдо 23 январда өзүн убактылуу президент деп жарыялаган. Бул андан 2 апта мурда гана экинчи президенттик мөөнөтүнө киришкен Николас Мадуро үчүн катаал сыноо болуп калды. Венесуэла алдыңкы державалар ортосундагы тирештин дагы бир аянтчасына айландыбы? Дегеле кризиске эмне түрткү берди? Тиреш эмне менен аяктайт? Ушул жана башка суроолорду саясаттануучу Эмиль Жураев менен талкуулайбыз. Саламатсызбы, Эмиль мырза? А дегенде Кубат Касымбековдун видео баянын көрүп алалы. Венесуэладагы кризисте карапайым тургундар президент Мадурону жактап жатса, интеллигенция, бизнес чөйрө өзүн убактылуу президент жарыялаган Хуан Гуайдого колдоосун көрсөтүүдө. Бул жагдайда күч структуралары негизги чечүүчү орунду ээлей турганы кабарланууда. Күч органдары азырынча негизинен Мадурону колдой тургандыктарын билдирип жатышат. Анткени менен 2 февралда Венесуэланын аскер-аба күчтөрүнүн генералы Франсиско Янис Гуайдону өлкөнүн мыйзамдуу президенти деп тааныды. Ал мындай кадамга барган биринчи генерал болуп калды. Мен куралдуу күчтөрдүн 90% диктатор менен эмес, Венесуэланын эли менен экенин билем. Ал эми убактылуу президент Гуайдо аскерлерди демонстранттарга каршы курал колдонууну токтотууга үндөп, эгер эл тарап кото турган болсо, ырайым берилерин убада кылууда. Дүйнө мамлекеттери да Венесуэла бийлигин жана оппозициясын колдогондор болуп 2 жаатка бөлүндү. Ошентсе да акыркы кезде убактылуу президентти тааныган мамлекеттердин саны өскөндөй. Ар кандай маалыматтарда алардын саны кеминде 30дан ашты. Гуайдону мыйзамдуу президент деп АКШ биринчилерден тааныган. Ошол эле кезде Орусия, Кытай, Иран, Түркия, Мексика президент Мадурону колдоп жатат. Эмиль мырза, эмесе Венесуэладагы бул соңку окуялар канчалык күтүлгөн же күтүлбөгөн болду? Менимче бул жерде албетте буга чейин кандай болуп келген жана Венесуэланын ички саясаты кандай өнүгүп келгенин эске алышыбыз керек. Кайсы бир деңгээлде ошо буга чейинки президент Уго Чавездин кеткенден берки эле Венесуэланын саясаты, экономикасы кризис нугунда өнүгүп келген болчу жана эң акыркы кездерде 1-2 жылдын ичинде өтө кыйналыш, кырдаал өтө катаал болуп келгенине күбө болуп турганбыз. Андыктан кандайдыр бир чечилимге келүүсү, кандайдыр бир чыңалуусу ушул сыяктуу кырдаалга алып келери күтүлөт болуш керек болчу. Эгер мындай болбогон болсо, албетте кандай же Мадуронун башкаруусу менен толук бойдон бир диктатордук режимге айланып, мындан да кыйналуу өтө чоң болуп өсүп кетиши мүмкүн эле, же кайра эле ошо шайлоо болобу башка жолу менен саясий кырдаалды өзгөртүүнүн муктаждыгы өсүп келаткан болчу. Эмиль мырза, кризис демекчи 2015 жылдагы шайлоодо оппозициялык блок утуп парламентте үстөмдүк кылып Мадурого импичмент жарыялоо боюнча демилгелерди көтөргөндөн кийин бийлик улуттук конституциялык кеңеш деп аталган орган түзгөн эле. Кийинчерээк ага парламенттин ыйгарым укуктары берилген. Өзүн колдогондордон куралган бул органга таянган Мадуро оппозиция үстөмдүк кылган улуттук парламенттин чечимдерин тааныбай жана аткарбай жатат. Кош бийликтин орношуна кандай жагдайлар шарт түздү? Биз азыр кайрадан сөздү Кубат Касымбековго берсек. Николас Мадуро бийликке 2013 жылы өзүнүн социалист насаатчысы, өлкөнү 14 жыл башкарган президент Уго Чавес көз жумгандан кийин келген. Уго Чавестин бийлиги тушунда ал парламент депутаты, спикери, тышкы иштер министри жана вице-президент кызматтарын аркалаган.
57 жаштагы социалист Мадуронун былтыр президенттикке кайра шайланышын оппозиция үстөмдүк кылган улуттук парламент тааныган эмес. Президенттик шайлоо адилет өткөн эмес деп санаган улуттук парламент Мадурону легитимсиз мамлекет башчы, узурпатор деп атап, президенттик орун азыр бош деген көз карашты карманууда. Венесуэла конституциясынын 233 жана 333 беренелерине ылайык өлкө лидери өз милдетин аткара албай калган кезде мамлекет башчынын ыйгарым укуктары улуттук парламенттин башчысына өтүп, ал президенттин милдетин аткаруучу болот. Хуан Гуайдо өзүн убактылуу президент деп жарыялаганда ушул беренелерге таянган. Николас Мадурого чакырык таштаган Хуан Гуайдо ким? Акыркы күндөргө чейин жаш саясатчы тууралуу маалыматтар анчалык деле көп болгон эмес. Венесуэланын Ла Гуайра шаарындагы көп балалуу үй бүлөдө төрөлгөн саясатчы Андрес Белио атындагы Католик университетинде өндүрүш инженери боюнча диплом алса, кийин АКШнын Джордж Вашингтон университетинде окуп, мамлекеттик башкаруу адистигине ээ болгон. 2009-жылы оппозиция лидери өзүнүн саясий насаатчысы Леопольд Лопес менен Эл эрки деген партия түзгөн. 2015-жылы оппозициялык партиялар парламенттик шайлоодо уткандан кийин алар парламент төрагасы улам бир фракциядан шайланат макулдашкан. Бул жылы кезек Эл эркине жеткен. Николас Мадуронун бийлигине оппозиция болгон партиянын айрым лидерлери камакта жатса, башкалары чет өлкөгө качууга аргасыз болгон. Жыйынтыгында спикер болуу кезеги Гуайдого келип, ал 5-январда парламент төрагасы болуп шайланды. Ал эми 23-январда өзүн убактылуу президент деп жарыялады. Башкы прокурор Хуан Гуайдонун өкмөткө каршы иш аракети боюнча иликтөө баштаса, жогорку сот анын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салды. Ага карабастан убактылуу президент өлкө борбору Каракаста 100 миңдеген киши катышкан нааразылык акциясын өткөрүүдө. Ошентип эки президент, эки парламент пайда болуптур. Президент Мадурону автократ, диктатор деп аташканы менен, Эмиль мырза, Венесуэла парламентинде оппозициянын үстөмдүк кылышын демократиянын белгиси деп атасак болобу? Албетте, биз Венесуэланын негизги эле ушу Латин Америкадагы саясатын, табиатын, буга чейинки тарыхын талкап көңүл бурушубуз керек да. Бул жерде Венесуэланы көптөн бери Уго Чавестин кезинен бери эң бир катаал диктаторлук режим деп сыпаттаганыбыз менен ал жерде саясий маданият, элдин саясатка болгон катышуусу, элдин мобилизацияга оңой баруусу булардын мурдатан ошо сыпаттап келген саясий көрүнүш. Бир чети ошондой оппозициялык кыймылдардын бардыгы чоң жетишкендик жана позитивдүү нерсе. Бирок экинчи жагы ошо аскерий бийликтин, аскерий турумдардын бийликти кандай колдоно билгендиги ошол жерде маселенин баарысы жатат. Жогоруда айтылгандай, Венесуэладагы окуялар дүйнөнү да эки жаатка бөлгөндөй, дүйнөлүк ири державалардын көздөгөнү эмне, кандай дейсиз? Буга чейин эле дүйнөнүн саясаты, геосаясат экиге бөлүнүп калган болчу. Бул ошо Крымдан баштап, Украинадан баштап экиге бөлүнүп калып эле. Эми болсо ошол эле тирешүү азыр Венесуэлага көчүп баргансып турат. Бул жерде Венесуэланын турган жерин да эске алышыбыз керек. Венесуэла Түштүк Америка чөлкөмү негизинен мурдатан ошо батышта Кошмо Штаттардын биринчи орундагы эң маанилүүгө чоң ээ болгон чөлкөм болуп эсептелип келген. Азыр эми ошол Венесуэланын демократияга бурулуп калчу болсо, Мадурон кетип, Гуайдо келип калчу болсо, анда бул АКШнын саясаты үчүн, геосаясаты үчүн өтө маанилүү нерсе болмок. Бирок ошол эле кезде буга күтүлгөндөй эле бул ойго каршы, мындай саясаттын өзгөрүүсүнө каршы тараптар ошо Россия, Кытай мамлекеттери тескерисинче Мадуронун жагынан чыгып келип атышат. Бул жерде саясатта өтө көп нерсе бар. Ошол эле идеологиялык да жагы бар. Орусия деп калдыңыз, катардагы орусиялыктар алыскы өлкөдөгү чатакка кийлигишүү керекпи деген маселеге кандай карашат? Азыр сурамжылоону көрүп алсак. Жок, ар бир мамлекет өз ички чатактарын өз алдынча чечиши керек. Сырткы чатак болсо бир жөн. Венесуэла бийликтери бизди колдошот. Крымды Орусиянын жери деп тааныган. Жардам беришибиз керек деп ойлойм. Нет, конечно, не нужно. Жок, бизге мунун кереги жок. Бизге Сирияга кийлигишкенибиз эле жетет. Биз өзүбүздүн ички иштерибизди караганыбыз туура. Орусия дүйнөдө үстөмдүгүн орноткусу келген АКШдан айырмаланып, эч качан башка мамлекеттердин ичигине кийлигишип, төңкөрүштөрдү уюштурбайт.
Венесуэлага абдан көп каражат салгандыктан өз кызыкчылыктарын коргош керек. Венесуэле, там уже вложено очень много денег. Венесуэла мындайча айтканда биздики да. Жардам беришибиз керек, кийлигишпей эле колдоп коюш керек. Не вмешиваться, а поддержать. Кийлигишүү деген бул жерде туура эмес сөз деп ойлойм. Маселенин эгер маңызына келе турган болсок, бул жерде достук бар. Дружба, дружить. Таптакыр каршымын. Бизге Сирия эле жетет. Дүйнөдө тынчтык болсун. Мир. Эмил мырза, жогоруда Сирия жөнүндө дагы айтылып кетти. Эми сиз жалпылап айтсаңыз, өлкө Венесуэла чоң тирештин дагы бир аянтчасына айландыбы? Ошентип айтсак болобу? Азыркы кезде ооба тилекке каршы Венесуэла өзүнүн ички саясаттагы кырдаалдын негизинде дүйнөлүк мамлекеттердин экиге бөлүнүп, ошол Венесуэлада өздөрүнүн саясатын алып бара турган бир аянтчага айланып бараткан сыйт. Бирок бул суралган карапайым элдердин көпчүлүгү айтып аткан ой менимче ушул дүйнөлүк лидерлердин да оюна келет болуш керек. Бул деген эң биринчи кезекте бул Венесуэланын жарандарынын өзүнүн коом чече турган маселе. Бул жерде тышкы мамлекеттер келип, бирөөсү Мадуро калыш керек, башкасы Гуайдо бийликти алыш керек, шайлоо болуш керек деген бул чынында өзүнчө суверендүү өлкөнүн ички саясатына түздөн-түз кийлигишүү болуп турат. Анан өзгөчө мындай катаал, мынчалык чийленишкен конституциялык кырдаалда сырттан келип оңой эле бир чечимди сунуштап ошону тамуулаган бул өзгөчө менимче ошо дүйнөлүк аренадагы, дүйнөлүк саясаттагы анчейин жакшы эмес көрүнүш болуп турат. Эмил мырза, ички маселелер демекчи, азыркы окуяларга башка факторлор менен катар карапайым элдин начар абалы да алып келди. Венесуэлада 2018-жылы эле инфляция 1,3 миллион пайызды түздү. Бийликтин гиперинфляцияны токтотуу аракеттери жардам берген жок. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына караганда 2014-жылдан бери эле экономикалык каачылыктан, кылмыштуулуктан качкан 3 миллиондой жаран өлкөнү таштап кеткен. Ошону менен катар Венесуэла мунайдын запасы боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Азыр ушул маселе боюнча эксперттен оюн угуп алсак. Венесуэла занимает первое место в мире по запасу. Венесуэла мунайдын запасы боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Бул мунайдын оор түрү деп эсептелет. Бирок ал да эл аралык базарга абдан керек. Ага талап азайган жок. АКШ менен Венесуэланын ортосундагы алакалар бузулса да, азырда Америка чет жактан ташып келген мунайдын 7-9%-ин Венесуэладан алат. Ошондуктан бул өлкөнүн дүйнөлүк мунай базарындагы ролу абдан чоң. Венесуэланын оор мунайы, АКШнын жеңил сланец мунайы экөө кошулса, дүйнөлүк базарда башка мунай өндүрүүчүлөр, ОПЕКке киргендер, Орусия баш болуп туруштук бере албай калышат. Эмил мырза, сырдын баары ушул мунайда болуп жүрбөсүн, кандай дейсиз? Албетте, бул маселеде муңайдын да ролу өтө чоң. Бул эксперт агай айтып кеткендей, Венесуэлада азыркы кезде билинген муайдын көлөмү боюнча дүйнөдө эң биринчи орунда турган мамлекет экен. Албетте, экономикалык кризистин дагы бир себеби ошол муңай өндүрүүнүн, анын экспорттоонун көлөмү өтө азайып кеткенде болуп атат экен. Бул өтө чоң маселе. Жана биринчи кезектеги ошо башка мамлекеттерди кызыктырып аткан, Венесуэладагы кырдаалды кызыктырып аткан себебинин эң чоң бирөөсү ошо муңай болушу албетте көрүнө турган нерсе. Анан Орусия акыркы 10 жылда Рейтер агенттиги санап чыккандай, Чавес кийин анын жолун улаган Мадуро режимдерин колдоо үчүн 17 миллиард доллар акча короткон экен, негизги бөлүгү кредиттер. Бийлик алмашса, Москва ошол карыздан кол жууп калат деген чоочулоо болушу мүмкүнбү? Бул жерде маалыматка ылайык, ошо 17 миллиард делген акчанын көбү ошол түздөн-түз достуктун негизинде, бейформал бир байланыштардын негизинде берилип аткан каражаттар бар делип атышат. Эгер ошондой болсо, анан түздөн-түз ошол Николас Мадуро жана ага жакын болгон, эң жакын өнөктөш болгон генералдардын, ошолордун көзөмөлүндө болгон бизнестерге берилген болсо, албетте анда коркунуч бар.
бирок мынчалык чоң көлөмдөгү акчаны кредит берип атканда негизи бул расмий каналдар менен расмий келишимдердин негизинде берилет. Эгер ошондой болгон болсо, эгер легитимдүү түрдө Россия ушул карыздарды берген болсо, анда кандай гана бийлик болбосун, ал ошо суверендүү жоопкерчилик деген нерсе болот. Гуайдо болобу, башка болобу, же жаңы шайланып келген президент болобу, албетте мамлекеттин карыздарын өз мойнуна алышат, жана төлөп беришет. Бирок менимче бул жерде жана айткандай ошо түздөн түз достуктун, ар кандай саясий келишимдердин, байланыштардын маселеси көбүрөөк орун алып атат болуш керек. Эмил мырза, сөзүбүздү жыйынтыктап, эң негизги азыр түшөлткөн суроону узатсам, бул чатак кандай аякташы мүмкүн жана куралдуу жаңжалга айланып кетүү коркунучу барбы, канчалык жогору? Ооба, азыр дүйнөнү Венесуэла дегенде эле эң биринчи кезекте кабатырланып аткан бир суроо ушул, эмне болот мындан ары. Албетте кандуу нукка айланып кетүүсү толук бойдо мүмкүн болуп турат. Кырдаалы өтө чыңалган жана коркунучтуу. Негизинен ошо куралсыз эле калың эл бир тарапта, экинчи тарапта ошол аскерий күчтөр жана Мадурону колдоп турган армия болуп турат. Эгер ушул тирешүү ушул тарапта, ушундай эки тарап бойдон калчу болсо, албетте ал ички граждандык согушка да алып келишип калышы мүмкүн, же башка ар кандай башка башаламандык жана кан төгүүгө алып келиши толук мүмкүн. Мунун бир гана жолу ошол менимче эки тараптын сүйлөшүүсү, жана буга чейин да Гуайдо бир аз кабар берген болчу, ошо мүмкүн амнистия сыяктуу маселелер көтөрүлүшү мүмкүн, сүйлөшүү эки тараптын да алгылыктуу бир позицияга келип, конституциялык жол менен, шайлоо жолу менен кризисти чечмейин Венесуэланын эли үчүн мындай жоготуулар дагы да күчөп, мындан да кыйын болушу толук ыктымал. Рахмат, Венесуэладагы соңку окуяларды саясаттануучу Эмил Жураев менен сөз кылдык. Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиздер Азаттык радиосун биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми ден соолук темасына кайрылсак. Былтыр дүйнөдө 9.600.000 киши рак оорусунан каза тапкан. Мындай маалыматты Дүйнөлүк саламат сактоо уюму ракка каршы элерлик күндү утурлай таратты. Кыргызстанда учурда 25.500 адам бул кооптуу илдетке кабылган. Былтыр Кыргызстанда 5.500 кишиде залалдуу шишик аныкталып, алардын 60% көз жумган. Эмне себептен ракка кабылгандардын саны барган сайын көбөйүүдө. Илим өнүгүп, чоң ачылыштар жасалып жаткан чакта Кыргызстанда рактын жөнөкөй дары-дармектери эмне үчүн тартыш? Чамасы чектелүү бейтаптарга мамлекет жетиштүү жардам берип жатабы? Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө ушул көйгөй жөнүндө Эргене коомдук уюмунун жетекчиси Таалайкүл Сабырбекова менен сөз кылабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Оболу кабарчыбыз Али Токтакуновдун баянын көрүп алсак. Дүйнөнүн булуң бурчундагы изилдөө борборлору, фармакологиялык компаниялар, өкмөттөр рактын алдын алуу жана даарылоонун жолдорун табуу үчүн жылына миллиарддаган доллар сарптап келатышат. Буга карабай бул кооптуу дартка чалдыккандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Жылына дүйнөдө рактын 6 миллионго жакын жаңы учуру катталат. Сан жагынан онкологиялык оорулардан көз жумгандар жүрөк жана дем алуу системасынын илдеттеринен кийинки 3-чү орунда турат. Рак деп 100дөн ашуун түрдүү ооруларды аташат. Зыяндуу шишик адам баласынын ар кайсы органында пайда болушу мүмкүн. Акыркы жылдары бул илдеттин дабасын табуу багытында бир топ эле ачылыштар жасалып, сакайып кеткендер көбөйүп жаткандай. Доктурлар рактын кайсы түрү болбосун, ооруну эрте аныктоо, бейтаптын айыгып кетүү, өмүрүн сактап калуу шанстарын кыйла жогорулатат деп белгилешет. Бирок алгачкы баскычтардагы диагностика анча өнүгө элек. Онкологиялык илдеттерди аныктоонун жөнөкөй, арзан, универсалдуу ыкмаларын табуу бул тармакта чыныгы революциялык ачылыш болмок. Жакында доктурлар алыскы электр энергиясы таптакыр жок аймактарда да колдонууга жарай турган жабдык
Угандада сыноодон өтүп жатканын билдиришти. Рактын белгилери болушу мүмкүн деп бейтапты көрсөткөнү келишкенде, биз тери, ДНК үлгүлөрүн алып, бул жабдык менен текшеребиз. Анан вирустук ДНКны өстүрсө болоорун байкайбыз. Мунун негизинде рактын бар же жогун айта алабыз. Израилде болсо эмчек рагын операциясыз дарылоо ыкмасын ойлоп табышты. Металдан жасалган зонд эмчек безине киргизилет. Анан керектүү тканды тоңдурат, башкаларына тийбейт. Зонд кирген жерде пайда болгон кичинекей тырык тез эле бүтөт. Бейтап дарылоо аяктагандан кийин тез эле нормалдуу турмушка кайтат. Ал эми рактан универсалдуу дары табылгыча илдетке кабылуу коркунучун азайтуу үчүн доктурлар күнүмдүк жашоо образын өзгөртүү, жаман өнөкөттөрдөн баш тартуу кеңешин беришет. Эми Талайкүл айымга сөз берсек, айтсаңыз, рактын көбөйүшүнө кандай жагдайлар алып келүүдө? Ракка кабылгандардын санынын көбөйүшү балким доктурга кайрылгандар көбөйдү дегенди билдирип жүрбөсүн? Бир чети Кыргызстанда ушул рактын көбөйүп атканы бул канчалык бизде элдин саны көбөйгөнү менен да байланыш болот да. Анткени азыр бизде 6 миллиондон ашык киши болот да ошондон. Экинчиден мен өтө аз деп айткандан алысмын, себеби деген бизде регистрация өткөндөрдүн баардыгы регистрация болбойт деп ойлойбуз да. Мисалы, Чүй областында ошо жакшы бир алкак менен ошо бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун колдоосу менен азыр канцер регистр деген киргизилип атат. Ал жерде карап көрсөк, эгер бүт Кыргызстан боюнча мисалы эмчек рагын 19 болсо 100 миң кишиге, Чүй областында 35 болот да. Анткени ал көп адамдар регистрацияга алынбай калды дегенди билдирет да. Алдыда айтылгандай, эрте диагностика көп өмүрлөрдү сактап калууга жардам берет. Бизде табып, эмчи домчуларга кайрылуу адаты кеңири жайылган. Бул жагынан сиз кандай кеңеш бересиз? Мен абдан терс карайт элем, бул туура эмес. Адамдар өз абдан керектүү убактысын ошо туура эмес адамдарга барып, анан мындай жоготуп ийип атат да, мүмкүнчүлүктү айыгып кете турган мүмкүнчүлүк. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан чынында эле бизден дагы аябай көп күнөө бар. Анткени паллиативдик жардам менен муктаж болуп турган адамдарга жардам кылбай, психологиялык жардам жактан болбогондо, алар ошо табыптарга барат. Себеби деген табыптар, мен сени айыктырам деп, жумшак сүйлөп, жакшы айтып, аларга мындай көңүл бурат да. Ошол жагынан бизде саламаттык сактоо жагындагы, онкологиядагы көрсөтүлүп аткан жардам абдан эле артта да. Ошол жагынан биз аксап атабыз деп айтсам болот. Азыр сиз жана учкай айтып кеткен рактын эң кооптуу түрлөрү жөнүндө сөз кылсак. Эркектер арасында өпкө рагы өзгөчө көп жайылган. Өлүмдөрдүн эң көбү жалпы дүйнөдө Европа, Америка, Азия, Австралияда дарттын ушул түрүнө туура келет. Африканын бир топ өлкөлөрүндө эркектер простата рагынан каза табышат. Кыргызстанда эркектер арасында ашказан рагынан өмүр менен кош айтышкандар эң көп. Аялдар арасында эң көп өмүрлөрдү эмчек рагы алып кетет. Түндүк Америкада аялдар эркектердей эле өпкө рагынан көз жумушат. Көңүл бурчу нерсе, Борбор Азияда жалгыз Кыргызстанда жатын моюнчасынын рагынан өлгөндөр биринчи орунда турат. Бул кайгылуу статистика жагынан биздин өлкө Африканын түштүгү жана батышында жайгашкан мамлекеттер менен бир топко кирет экен. Докторлар түшүндүргөндөй, жатын моюнчасынын рагына адамдын папилломасы деген вирус алып келет экен. Сиз да айта кеттиңиз. Вирус жыныстык катнаш аркылуу жугат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму илдеттин бул түрүнө каршы күрөшүү үчүн кыздарды мектеп жашында эмдөө, ал эми 30 жаштан кийинки аялдарды скринингтен өткөрүп туруу зарыл деп айтып келатат. Уюм клиникалык изилдөөлөргө таянып, вакцина коопсуз жана эффективдүү деп растоодо. Дүйнөнүн 86 өлкөсүндө адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө улуттук программаларына киргизилген. 16 өлкөдө кыздар гана эмес, эркек балдар да эмдөөдөн өтүшөт экен. Талайкүл айым, Кыргызстанда эмдөөнүн бул түрүн киргизүү каралганбы, керекпи?
ооба, бул эң биринчи керектүү жана мындай сөзсүз түрдө жакын арада кылыш керек да. Анан бизде азыр ракка каршы ракты контролдоо деген мамлекеттик программа азыр каралып чыгып атат жана анын баасы канча болот, Кыргызстан канча акча ошого каражатташ керек деп даярланып атат да. Анын ичинде программада вакцинация да каралган. И 2021 жылдан баштап, Кудай буйрса, ушул программа вакцинация бизге кирген турат. Кыздардын арасында 13 жаштан баштап бүт Кыргызстан боюнча деп кирилет. Бизде Кыргызстанда өзгөрүүлөр болуп келатат. Ошо жагын айтып кетишим керек. Анткени ошо бизде постановление өкмөттүн буйругу болгон экен. 2013 жылы жугуштуу эмес ооруларга каршы күрөшүү деп. Бирок анын ичинде диабет жана башка жүрөк ооруларына көңүл бурулгандагы ракка аз көңүл бурулган. Эми жаңыдан мындай жаңы кадам болуп иштеп чыгылып атат. Мен ишенем, буга өзгөрүүлөр болот деп. Мамлекет бул коркунучтуу дартка туруштук берүүгө аракеттенгени менен бөлүнгөн каражат жетишсиз. Көп учурда жардамга жөнөкөй адамдар келишет. Алардын бири өлкөдөгү жападан жалгыз балдар хосписинин директору, Соопчулук фондунун ыктыярчысы Ольга Труханова менен кабарчыбыз Дарья Тимофеева жолугушуп келген. Особенные. Өзгөчө балдар. Ооба, өз жашындагы башка балдарга караганда улуурактай. Ой жүгүрткөндөрү кээде таң калтырат. Они иногда невероятны. Ыктыярчылар балдарга көп байланбоого аракеттенишет. Себеби кийин болушу мүмкүн. Бирок бөбөктөрдү кучактарына алганда бул негизги эреже дароо унутулат. Я помню хорошо первого ребенка, и он все время. Биринчи баланы азыркка чейин эстеп жүрөм. 2 саат колума түшкөн эмес. Наристени дароо жакшы көрүп калгам. 3 күндөн кийин доктурлар телефон чалып чарчап калганын айтышты. Кантип эле ушундай болушу мүмкүн деп түшүнө албай ыйлап жүрдүм. Эмне кылыш керек? Экинчи жолу кантип барам? Абдан оор болгон. Бирок ыктыярчылардын жардамы ишибизди улантууга күч кубат берет. Дает силы работать дальше. Эң башында Ольга анда-санда балдар үйүнө барып жүрдү. Азыр 5 жылдан бери өмүрүн балдарга жардам берүүгө арнап келатат. Айына бир нече жолу ооруканадагы онкологиялык бөлүмгө барат. Калган убакытты иштеген жери эң алгачкы балдар хосписинде өткөрөт. Каждый прожитый өмүрүнүн канча күнү калса да ар бири маанилүү жана баалуу. Албетте балдарга боору ооруп, ыйлап отура берсе болот. Бирок бул туура эмес. Бир жума калса да аны максималдуу пайдалануу керек. Жакындардын баардыгы келип учурашып кетсин. 1 тонна балмуздак жейин десе, мейли жесин. Хочет он съесть тонну мороженого, пусть он съест тонну мороженого. Кичинекей бейтаптар ыктыярчыларга абдан кубанышат. Улам бир капельница химиотерапия менен күн көрүп келаткан наристелер үчүн алардын келиши белек-печкек, күлкү дегенди билдирет. Бөбөктөр кээде ыктыярчылардын жардамы алардын өмүрүн узартаарын аңдай беришпейт. Рактан дарылануу абдан кымбат машакат. Бир курска $1,5 миң керек. Мамлекет бул акчанын кенедей гана бөлүгүн жагат. В сборе средств для наших ыктыярчылар балдарга дары-дармек керек болгондо Кыргызстанда жок ыкма менен дарыланууга башка өлкөлөргө жөнөтүү үчүн каражат чогултууда, билим берүүдө көмөктөшөт. Майрамдарда түрдүү концерт, иш-чараларды уюштуруп кетишет. Алардын жардамы абдан баалуу дейт элем. Различные концерты, мероприятия. Бүгүн Ольга жана кесиптештери онкология борборуна футболчуларды чакырышкан. Белгилүү спортчулар менен таанышуу балдар гана эмес, ата-энелери үчүн да унутулгус окуя. Чоңдор да айрым учурларда ыктыярчылардын жардамына муктаж болушат эмеспи? Кандай кыйын учурлар болбосун, бул ишти таштап кетүү Ольганын оюна эч качан келген эмес. Мечты они всегда есть. Кыялдар дайыма болот эмеспи? Онкологияга чалдыккандарды көбүрөөк колдошсо, дарыларды ар кайсы жактан издебей, азыр ушул жерде табылса, биз үмүттөнүп эле жашап келатабыз. Мамлекет көбүрөөк жардам берчү күнгө жетербиз. Ошондо баардыгы жакшы болот. Ошого ишенгим келет. Прекрасно. Хочется верить в это. Талайгүл айым, мамлекет дегеле кандай жардам берет ракка чалдыккандарга? Сиз жогоруда учкай айтып кеттиңиз, тартыш деп. Мисалы үчүн азыр угуп атабыз, көрүп атабыз, Нобель сыйлыгы да берилип атат. Алдыңкы технологиялар өнүгүп жатат. Кыргызстанда болсо жөнөкөй дары-дармектер тартыш. Сиз туура айтасыз. Жөнөкөй дары деген бул химиотерапия. Негизи дарттан айыгыш үчүн комплекстүү жардам керек да. Бир жагынан бул хирургия. Ал жагынан биздин хирургтар абдан жакшы иштейт. Жакшы алтын колдору бар деп айтсак болот.
экинчи бирок аякта дагы көп стандарттарды, көп нерселерди өзгөртүш керек. Экинчи жагы бул нур терапиясы. Бул да бизде жетиштүү эмес, бирок мына акча келип жана жаңы эле ушул тендер өтүп атат. Эми үчүнчүсү бул системалык дарылоо деген, бул химия терапия. Анан буга 2010 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин мындай дары жактан каржылоо токтоп калганда, бир гана балдарга жардам кылат, аларга да толугу менен эмес да. Чоң адамдарга аларга бир дагы сатылып келбейт. Бүт үй бүлөсү жана өзү ошо бейтап өзү сатып алыш керек болуп атат да. Бул чоң стресс. Эгер адамдын колунда мүмкүнчүлүк болсо, анда кыйбат дарыны ал киши алып өз каалоосу менен алса болот. А бирок базовый дарыларды биз мындай сөзсүз түрдө камсыздашыбыз керек. Рахмат сизге. Эмнеси болсо дагы өзүбүздү карап, докторлорго өз убагында кайрылып, текшерүүлөрдөн өтүп жүрүшүбүз керек экен. Биздин маектешибиз Эргене коомдук уюмунун жетекчиси Таалайгүл Сабырбекова болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Бул берүүбүздү бейшемби күндөрү ЛТР телеканалынан, Азаттык.орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube'дан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө жана ар бирдө тынчтык болсун. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.